проблемасы эмнеде? Кыргыздын проблемасы баш бирикпегенде. Биринчи уйгурду, өзбекти, дуңганды кое туралык. Биринчи Кыргызстанбы? Кыргыздар өзүбүз биргелик баш биригиш керек болуп атат. Баш биригип бир жакадан бир жеңден кол чыгарышыбыз керек. Ирип отуруп түз кеңешишибиз керек. Кыргыздын башы бирикпеген үчүн бүт чачыранды. Разделяй и властвуй эмес, объединяй и направляй болуш керек да. Баарын бириктирип, баш бириксин, анан багыт коелу. Ошондой болсо биз абдан кыйын элбиз. Биз духовитый элбиз. Бизди деген биздин тарыхыбыз 5000 жыл. Просто жазылган эмес бул. Енесейди кармаганбыз. Тетиги Великая Китайская стенаны биз үчүн курган. Тарыхты билбегендерге айтып коеюн. Биз үчүн курган. Анткени ошол жактан башталат. Енесейден биринчи тозушкан. А биз Алтайдан келгенбиз баарыбыз. Биздин тарыхыбыз Алтайдан башталат. Алтай, Енесей, Енесай, Шибер, бүт баары биздин жер болуп атпайбы? Аляска деген ала аска деген сөз. Тибет деген сөз, тиги бет деген сөз. Тиги бет. Бүт баары ушул биздин эле эмелер биздин. Биз биринчи Кыргыздын трагедиясы эмнеде? Ушул саясатчыларда. Президентибиз айтты туңгуюктабыз. Эмне себептен туңгуюктабыз? Анткени биздин бүт жер чачырандыбыз. Коррупция. Өлгөндөн көмгөнгө чейин коррупция. Роддомдон похоронго чейин коррупция. Бүт жер гүлдөдү коррупция. Ошол себептен туңгуюкка келдик. Если говорить о защите собственности бизнеса, то у нас ее просто нет. Ни закона, ни понимания собственности. Бизнес полностью рискует всем, что он наживает. В связи с чем мы видим отсутствие роста малого и среднего бизнеса. Мы видим ужасную статистику домашнего насилия. Мы видим статистику занятости женского населения при принятии стратегических решений. И хотелось бы, чтобы поддержали женщин, поддерживали, защищали права женщин и давали возможность им реализоваться, защищать свои права, быть личностью. Необходимо не только на основе права поддерживать права женщин. Это необходимо делать и на основе каких-то религиозных повествований, потому что любая религия, христианство, ислам, говорит о том, что любите женщину, уважайте женщину, ни о каком насилии, никакая религия, никакая культура не говорит. Но, к сожалению, устой жизненный в нашей стране сложился так, что женщину не чтят. И они, к сожалению, занимают должностные, такие властные должности. То есть это вот такие родовые, да, клановые взаимоотношения. И они говорят, мой байкей сейчас при власти, и поэтому ты будешь продавать мне по такой цене. И причем это открытая ситуация. Просто с ней никто не работает. Для бизнеса самое главное – детализированная нормативно-правовая база. Когда многое описано и описано конкретно, что нельзя трактовать как-то иначе, вот тогда бизнес будет идти как по алфавиту. Мы должны работать над развитием промышленного сектора. Мы должны развивать отечественную промышленность. И для этого необходимо поддерживать наших граждан. У нас достаточно много инженеров. Да, многие выехали, мы много золотых умов потеряли. Но многие здесь уже обучились, работая в иностранных компаниях. Я занимаюсь благотворительностью.
ошол маселелерди абдан кылдатып менен карап ошону түз нукка түшүрүшү. Б гепатити. Аны вакцинация кылсак, биз жакшы дагы гави акча берип, биз жана жаш балдарды вакцинация кылып атабыз. Жакшы мындай идеалында биз ошол медициналык кызматкерлерди, социалдык кызматкерлерди, окутуучуларды, мугалимдерди вакцинация кылсак, балким ошо гепатит Бны толук жеңмекпиз. Бирок тилекке каршы көрүп атасыңар, жылдан жылга көбөйүп атат да. Мисалы, дагы эле мамлекетте акча жок деп келебиз. ГЧП деген сонун система бар, аны иштей албай атабыз, аны колдоно албай атабыз. Жол болсо жана жогорку технологиялык, диагностикалык, дарылоо методдорун мамлекеттик, жеке менчик кызматташтык менен колдонбосок, аны мамлекеттин чама чаркы келбейт ага. Эмнеге аны колдонбойбуз мен түшүнбөйм. Жол болсо жана высокотехнологичный операцияларды биз жасасак болмок да, биздин өзүбүздүн деңгээлде. Бул дагы бир чоң көйгөй, бул кадр маселеси. Мына ар бир дасыккан адисти даярдаш үчүн ал 6 жыл окуйт, 3-4 жыл ординатурасында окуйт, аспирантурада окуйт. Анан келип анан дасыккан адис боло алат да. Бирок ал ошол өзүнүн алган билимин, тажрыйбасын эми мына элине арнайын калкты дарылайын дегенде биз ага татыктуу, элементардуу түрдө татыктуу маяна бере албай, алар башка жакынкы четки мамлекеттерге өзүнүн ошо өзүнүн кызматын өтөп башка жака кетип калып атат. Бул абдан чоң көйгөй. Анткени мына азыр кадрдык потенциалыбыз жок эсе болуп атат. Мамлекет система, ошо саламаттык сактоо системасын башкарган мамлекет ошондой ыраттуу кадрларды даярдап, аларды жер-жерлерге жөнөтүп, баштапкы жана звенолорго жөнөтүп, контролдогон абалга келе элек дагы эле. Андай абалы жок, система жок болуп атат тилекке каршы. Анан мына бизде көп негизи эң ийгиликтүү мамлекеттерде бул саламаттык сактоо системасы ооруларды, инфекцияларды алдын алат. Кесепетин жоюу эмес, алдын алуу. Бул алдын алуу жагынан алганда мурунку системадан жакшыларын албай биз ал нерсени